Кыргыз Республикасына Евразиялык өкмөттөр аралык кеңешинин кезектеги жыйынына катышуу үчүн Казакстан Республикасынын премьер-министри Аскар Мамин келди. Бул тууралуу министрлер кабинетинин басма сөз кызматынан кабарлашты. Белгилей кетсек, 2021-жылдын 19-20 августунда Чолпон Ата шаарында Евразиялык өкмөттөр аралык кеңешинин кезектеги жыйыны өтөт. Кеңеш менин жүрүшүндө интеграциялык биримдиктин алкагында бир катар актуалдуу маселелер каралмакчы. Европалык дипломатиянын башчысы Жозеп Боррелл АКШ өлкөсү акыркы 20 жыл ичинде Ооганстанга күн сайын $300 миллион коротконун билдирди. Бул тууралуу ал бүгүн 19 августта Европарламент комитетинин жыйынында билдиргенин чет элдик басылмалар жазып чыгышты. Анын айтымында акыркы 20 жыл аралыгында АКШ Ооганстанга жалпысынан $2,1 триллион сарптаган. Жозеп Боррелл Ооганстандагы учурдагы абалды европалык чалгынчылар көрүп билбеген апаат деп атаган. Ошондой эле Боррелл Кабулдагы Европа өкүлчүлүгүнүн 106 кызматкери Ооганстандан Мадридке алып келингенин кошумчалаган. Жети өгүздө үйлөрдөн акча каражаттарын уурдоого шектелип 2 жаран кармалды. Бул тууралуу Ысык-Көл облустук ички иштер бөлүмүнүн маалымат кызматынан кабарлашты. Ага ылайык 5 август күнү Жети өгүз райондук ички иштер бөлүмүнө үйүнөн акча каражаттары уурдалгандыгы боюнча Кызыл Суу айылынын тургуну кайрылган. Арызда кечке мал үйүнө келгенде эшигинин колпосу сындырылгандыгы жана үйдүн ичинен 12 000 сом акча каражаты уурдалганын билдирген. Ушундай эле уурулук райондук борбордун башка тургунунда да катталган. Анда белгисиз адамдар үйдүн ээсинин жоктугунан пайдаланып 14 500 сом акчасын уурдап кетишкени белгилүү болгон. Аталган фактылар кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине 200 беренеси уурдоо менен катталып, сотко чейкөндүрүш иши башталган. Учурда териштирүү иштери жүрүп жатат. Эртең 20 августта Кыргыз өлкөсүнүн Франциядагы элчиси болуп дайындалган Садык Шернияз Францияга учуп кетет. Бул тууралуу элчиге байланышканыбызды айтты. Анын айтымына караганда, эртең 20 августта таңгамал саат 6-ларда учак менен Францияга учуп кетет. Белгилей кетсек, Садык Шернияз Кыргыз өлкөсүнүн Франциядагы элчиси болуп 24-июнда дайындалган. Ошондой эле ал Бириккен Улуттар уюмунун билим берүү, илим жана маданият маселелери боюнча уюмдагы ЮНЕСКО Кыргыз Республикасынын туруктуу өкүлү болду. Тиешелүү жарлыкка Садыр Жапаров кол койгон. Бишкек шаарынын милдетин аткаруучу Айбек Жунушалиев Токио 2020 Паралимпиада оюндарына парадзюдо боюнча бара турган спортчу Хайыткон Хусан кызы жана анын машыктыруучусу Канатбек Имияновго акчалай сыйлык тапшырды. Бул тууралуу шаардык мэриянын маалымат кызматынан кабарлашты. Билдирүүгө ылайык кала башчысы жетишкен ийгиликтер үчүн спортчуга 100 000 сом, ал эми машыктыруучуга 50 000 сом тапшырган. Ошондой эле Жунушалиев спортчуларды жана машыктыруучуларын коттуктап, аларга ийгиликтерди каалады деп жазылат маалыматта. Республикалык ыкчам штабтын кезектеги жыйынында саламаттыкты сактоо жана социалдык өнүктүрүү министрлигине университеттерде убактылуу эмдөө пункттарын ачуу тапшырылды. Бул тууралуу министрлер кабинетинин басма сөз кызматынан кабарлашты. Маалыматка ылайык, жыйындын жүрүшүндө Кыргыз өлкөсүнүн медициналык жана башка мекемелеринин базасында COVID-19 менен ооруган бейтаптарды реабилитациялоо маселелери, ошондой эле өлкөдөгү эпидемиологиялык кырдаалдын өнүгүшүнүн болжолдору талкууланган. Кыргыз өлкөсүнө Беларустун премьер-министри Роман Головченко келди. Бул тууралуу министрлер кабинетинин маалымат кызматынан кабарлашты. Маалыматка ылайык, Роман Головченко Евразиялык өкмөттөр аралык кеңешинин кезектеги жыйынына катышуу үчүн келген. Белгилей кетсек, 19-20 августта Чолпон Ата шаарында Евразиялык өкмөттөр аралык кеңешинин кезектеги жыйыны өтөт. Кеңеш менин жүрүшүндө интеграциялык биримдиктин алкагындагы бир катар актуалдуу маселелер каралмакчы. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиевдин уулу үйлөндү. Бул тууралуу үйлөнүү тойго күбө болдум деген адам билдирди. Айрым маалыматтар боюнча Ташиевдин ортончу уулу Тимурлан Ташиев үйлөнгөн. Айта кетсек, УКМКнын төрагасынын уулу Таймураз Ташиев 2018 жылы модель Эркайым Абдуллаева менен баш кошкон. Кичүү баласы Эмирхан Кыдыршаев Испаниянын Леванте футболдук клубунда ойнойт.
Бүгін 19 августта Бишкек шаарындагы АКШнын элчилигинин алдына оганыстандыктар митингге чыгышты. Митингге болжол менен 500дөй адам чыгып, алар Кыргыз өлкөсүнөн документ берүүсүн, болбосо АКШ же Канадага кетирүүнү талап кылышууда. Азырынча элчиликтен эч ким чыгып жооп берише элек. Тартипти милиция кызматкерлери көзөмөлдөп жатышат. Митингге чыккандар элчиликтен жооп алмайынча кетпей тургандарын айтышты. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Артем Новиков Ош жана Баткен облустарында болуп, андагы 10дон ашык ишкананын ишмердүүлүгү менен таанышып чыкты. Бул тууралуу ал өзүнүн социалдык тармактагы баракчасына жазып чыкты. Новиков өндүрүштүн көлөмүн көбөйтүү максатында Ош облусунда 900дөн ашуун адамды иш менен камсыздай турган ири тигүүчү фабрика куруу пландалып жатканын айтты. Ошто 900дөн ашуун жумуш орундарын түзө турган ири тигүү фабрикасын куруу боюнча иштер жүрүп жатат. Кошумчалай кетсек, Араван жана Кара Суу райондорунда жалпы аянтты 8 гектарды түзгөн Күнөскана чарбасынын ээлери Кыргыз Орус өнүктүрүү фондунун өкүлдөрү менен тыгыз иштешип, комплексте 2 эсеге кеңейтүү үчүн каржылоо алышат. Акыркы саатка алынган кабарлардын топтому мына ушундай жаңылыктар менен коштолду. Биздин YouTube каналыбызга катталып, коңгуроочону басып, жаңылыктарды биринчилерден болуп көрүп туруңуздар. Кийинки саатта угушканча аман болуңуздар.